Сүйүтбек Оторов жашаган Эрке Кашка айылынын тургундары 30 жылдан ашуун убакыттан бери иштебей турган суу кампаны былтыр өз каражаттарына оңдоткон. Эми анда топтолгон сууну кезектешип пайдаланып жатышат. Бул дыйкандардын вегетация мезгилине чейинки суу катууга болгон муктаждыгын жоюучу альтернативалык жолу. Ал эми суу чарба башкармалыгы суу катууну апрелдин 1-нен тарта бере баштаарын айтат. Эми былтыр ошо 500-600ден чет элек бир күнүнө. Билем азмаз тök не болуп атат. Ошого минутка койдук, минуткасына төлөй турган болуп атабыз деп ошентип мураптар. Анан өдө жактан суу келдик, арыкта ремонт болуп. Кезек күтүүдөн суга суу тартыштыгынан улам көпчүлүк дыйкандар көчөттү тез жетилтүүнүн ыкмаларын колдонушат. Эрте жаздагы эгин жашылча жемиштерди мына момундай пленканын астында өстүрүү коопсуз, ошол эле учурда кирешелүү деп да айтылып келет. Анткени бул каражаттын астына ташталган урук чириндүүлүктөн сакталса, мындагы нымдуулук бардык учурда бирдей температураны кармап берет. Ошол эле учурда пленканын астында ото чөптөрдүн өсүшү жайланат. Абдурасул Ибрагимовдун жарым гектар үлүш жеринин 30 сотуктайын коон ээлейт. Суусунуңду кандырып, курсакты тойгузчу азык сууну эң көп талап кылат. Ana öte kırısotide piyaz ektik. Piyaz var. Ana kırısotide piyaz var. Onu ektik, aslında su vardık. Su yok da su problemi. Hani bize cüde su kıyı. Ал эми капуста арабанда картошкадан кийинки көп өндүрүлгөн азык. 13 000 гектардай аянтты ээлейт. Февралдын башында күнөсканаларда өстүрүлгөн көчөттөр азыр ачык асман алдына, талаага көчүрүлдү. Быйыл кыш оор келди. Оор келгенин себебинен мына капусталары жакшы эселаман калды. Калгандары мына ачыкка ысык geldi, jaz geldi. Sırtqa alып чыктык. Мына пленкалардан bir 10 күн, 5-10 күн турса алабыз. 2 аптага созулган туруксуз аба ырайы картошканын өрөөнүн отургузууну да жайлаткан. Төбө Коргон, Нурабад, Чекабат аймактарынан айырмаланып, достукка жаз эми келди. Жаман эмес, аз жакшы. 2 күндөн бери погода жакшы болуп калды. Кече көпчүлүк болуп эгишти баштадык. Алдын күндөрү жаан болуп, кар неметип, тапка келбей, кечигип атат. Бул малга биз эгип көчөлүк да жылда. Азыркы учур багбандар үчүн да маанилүү. Улукбек Райымбеков бакчасындагы алчанын дарагын кыйыштырып улап жатат. Улануучу калемчени 3 ай мурун даярдап койгон. Өзүнүн шагына улап койсо да болот экен да. Ошону улап көрөйүн деп улап аткан жерим эле. Суу жүгүрүш керек да, себеби кабыгы суу жүгүрсө кабыгынан ажырайт да. Кыйыштыруунун ошо баягы кабыгынын астына кыйыштырылат да бул. Ошондой жолу бул, ыкмасы. Ал арада Ош шаарында бактарактарды жалпы отургузуу өнөктүгү жүрүп жатат. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты тарабынан быйыл шаар аймагына 300 түп ийне жалбырактуу, 500 түп жазы жалбырактуу дарактардын көчөттөрүн отургузуу демилгеленген. Миргүл Бокошова, Азам Бузиреков, Ала-Тоо 24, Ош облусу.